жашоодо унаасыз, уюлдук телефонсуз, телевизорсуз жашаганга болот. Бирок кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов айткандай, дүйнөдөгү бир дагы өлкө, бир дагы эл азык-түлүксүз жана тамаксыз жашай албайт. Ошондуктан айыл чарба адистиги эң керектүү кесип. Азыркы жаштар үчүн интеллектүүлүккө, билимге, чыгармачылыкка алып баруучу бардык жолдор ачык. Бирок интеллект да, эрудиция да адамга өзүнөн өзү келбейт. Аны да күрөш менен алуу керек. Чыңгыз Айтматов. Эл жазуучусу академик Чыңгыз Айтматов университеттин бүтүрүүчүсү болуп эсептелет. Окуу жайда анын бюсту орнотулуп, кайрадан жаңыланган кабинети ачылган. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети 85 жылдан бери эң керектүү кесиптерге окутуп келет. Өткөн жылдарда ар түрдүү багыттагы жана профилдеги 60 миңден ашык адис даярдалды. Бул айыл чарбасынын гана эмес, бүтүндөй өлкө экономикасынын өнүгүшүнө кошулган барандуу сабын. Университет окуу илимий өндүрүштүк комплекс болуп саналат. Жана учурда бул окуу жайдагы факультеттерде жана колледждерде заманга шайкеш терең билим алып жатышкан 7 миңден ашык студент, 200-гө жакын магистрант, 100дөн ашуун аспирант, докторант жана изденүүчүлөр бар. Ошондой эле аралыктан билим берүү технологиялары колдонулат. Кыргыз АССРнын жер боюнча элдик комитетинин кеңешинин зооветеринардык институтун түзүү жөнүндөгү токтому 1931 жылдын 30 январында кабыл алынган. Токтом 1933 жылы 30 январда ишке ашырылган. Андыктан бул күн зооветеринардык институттун түзүлгөн күнү болуп эсептелет. А дегенде 53 студент кабыл алынган. Ал кез биздин жаш мамлекет үчүн абдан оор мезгил эле. Малдын башы жана өсүшү кескин азайып кеткен. Ошондон улам айыл чарба өндүрүшүнө байланыштуу маселелерди илимий негизде чечүүчү адистерге муктаждык жаралган. Бул маселе чечилди. 5 жыл өтүп, төмөндөгүдөй милдет коюлду. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнү өнүктүрүү үчүн адистерди даярдоо. Агрономия факультети ачылып, жогорку окуу жайдын атын Кыргыз айыл чарба институту деп өзгөртүштү. Кийинчерээк жаңы милдеттерден улам гидромелиоративдик, айыл чарбасын механизациялаштыруу, экономикалык факультеттер ачылган. Дагы бир нече убакыттан кийин технологиялык жана инновациялык технологиялар факультети кошулду. Институт өлкөгө көрнүктүү адистерди, окумуштууларды, чарбачылдарды, мамлекеттик, маданий жана коомдук ишмерлерди берди. Алардын арасында дүйнөгө таанымал эл жазуучусу, академик, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Ленин сыйлыгынын лауреаты Чыңгыз Айтматов. Социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры Таштанбек Акматов. Бүтүндөй эл тарабынан шайланган Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Өздөрүн университетке кызмат кылууга арнап койгон илимий ишмерлердин атын түбөлүккө калтыруу. Бул калыстык. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн өз өмүрүн жана күчүн арнаган адамдарды урматташ керек. Бүгүнкү күнү университет классикалык адистиктер жана багыттардан сырткары, алардын эң керектүү заманбап профили болгон өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин, күнөс канат чарбачылыгы, жер кадастры, геодезия жана аралыктан байкаштыруу, балык кармоо жана балык өстүрүүчүлүк, мелиорация жана тамчылатып сугаруу боюнча адистерди, терең адистештирилген ветеринардык дарыгерлерди, биотехнологдорду, агроинженерлерди, агрардык менеджерлерди, жайыт менеджерлерин, агрардык сектор үчүн финансисттерди жана банкирлерди, жана башка көптөгөн кесиптерди даярдайт. Вспоминаю я годы учебы в нашем сельскохозяйственном институте. Это было прекрасное время, но знания, которые мы там обретали, они имели свою, так сказать, актуальность, безусловно. Еще раз подчеркиваю, потому что тогдашняя система колхозов и совхозов, тогдашнее сельскохозяйственное производство, оно нуждалось в таких специалистах. Традиционным занятием населения было животноводство. Я как раз и оказался в этом направлении. И слава Богу, значит, сейчас с удовольствием и с гордостью даже вспоминаю,
что это было необходимо для народного жития. Мы должны были служить вот той отрасли, сельскохозяйственной отрасли, которая являлась основой жизни. И сейчас это так, основой жизни местного населения. Мамлекет агрардык секторсыз жашай албайт. Ал эми Кыргызстандын агрардык сектору бул тармак үчүн адистерди даярдаган агрардык университетсиз жашай албайт. Университет өлкөнүн негизги 5 жогорку окуу жайынын катарына кирет. Бул өзүнчө бир стратегиялык жогорку окуу жайы. Бүтүрүүчүлөрдүн 70%дан ашыгы жумуш орундары менен камсыз болот. Алардын көпчүлүгү айыл жергесинде иштеп, экономикалык жана социалдык милдеттерди аткаруу менен өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө баа жеткис салым кошот. Кыргызстан көбүнесе агрардык мамлекет болуп эсептелет. Көчмөн малчылардын салттары сакталып жана өнүгүп жатат. Андыктан адистерге ар дайым муктаждык болот. Мындай жол менен Кыргыз улуттук агрардык университети келечек үчүн иштейт. Келечек бул биринчи кезекте адистер айткандай билим экономикасы. Билим жаңы технологияларды, анын ичинде окутуунун технологияларын өнүктүрүүгө жардам берет. Азыркы күндө дүйнөдө көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атканда, кайсы мамлекет болбосун, бул өзүнүн өсүү жолунда сөзсүз түрдө илимге, билимге таянып, мындай илимди колдогон мамлекеттер канчалык астыга өсүп өнүгүп аткандыгын биз мына баарыбыз көрүп туруп атабыз. Эми биздин Кыргыз улуттук агрардык университети сөзсүз түрдө мына прикладдык характердеги кесип ээлерин даярдагандан кийин сөзсүз түрдө мындай практикалык же болбосо жакшы лабораториялар болмоюнча кесипти жакшы даярдоого мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн биз мындан 5 жыл мурда ар бир факультетте бирден илимий борбор же болбосо илимий лабораториялар болсун десек, азыркы күндө ар бир факультетте эмес, ар бир кафедрада бирден илимий ушундай борборлор ачылсын деп мына ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинде айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык уюму тарабынан каржыланган мал чарбачылыгын жана рынокту өнүктүрүү 1-2 долбоору ийгиликтүү ишке ашырылып келет. Бул долбоордун негизинде өлкөнүн ар кайсы аймагынан келип, факультетте ветеринария адистиги боюнча билим алып жаткан 108 студент аталган долбоордун эсебинен билим алууда. Окуусун аяктаган соң бүтүрүүчүлөр келишимге ылайык окууга кайсы аймактан жөнөтүлсө, ошол жакка барып эмгектенет. Эки долбоордун жалпы бюджети 1,2 миллион АКШ долларын түзөт. Долбоордун эсебинен ошондой эле факультеттин бардык кафедраларына окуу ишинде керектүү заманбап лабораториялык, кеңсе жабдыктары, компьютердик техника жана рентген, УЗИ аппараттары сатылып алынган. Кристенсен уюмунун долбоору боюнча университетте биомаданий ар түрдүүлүк борбору, көчмөндөр маданияты музейи түзүлүп, бир нече окуу куралдары басылып чыгарылган. Инженердик техникалык факультетте Кыргыз Республикасында органикалык дыйканчылыкты жайылтуу долбоору ийгиликтүү иштеп, анын алкагында агрардык университет Беларусь тракторун жана iStar өндүрүшүнөн чыккан чакан тракторлорду сатып алды. Скрябин атындагы университет Беларусь Республикасынын МТЗ Холдинг Минск трактор заводунун жана Кыргыз Республикасынын Автомаш радиатор компаниясынын кызматташуусунун алкагында МТЗ тракторлорун конструкциялоо боюнча окуу лабораториясы түзүлдү. Бул окуу лабораториясында Беларусь 82 бир тракторунун колдонуудагы макети, плакаттар коюлган. Гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультетинде ЭКУКУнун жана Акмена коомдук бирикмесинин колдоосу менен суу музейи жана мелиорация, суу менен камсыздоо, суунун сапатын аныктоо жана экология боюнча лабораториялар түзүлүп, ийгиликтүү иш алып барууда. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы факультетинде Чыгыш Финляндия университети менен биргеликте адистерди даярдоо жана өлкөдө балык өстүрүүчүлүктү өнүктүрүү максатында Fish Edu долбоорунун алкагында балык өстүрүү боюнча ресурстук борбор ачылган. Долбоордун бюджети 500 миңден ашык евроны түзөт. Агрономия жана токой чарбасы факультетинде Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан жаңы лабораториялык жабдыктар сатылып алынып, жер кыртышынын жана өсүмдүктөрдүн сапатын талдоочу кыртыштык агрохимиялык лаборатория түзүлдү.
Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун ФАО каржылык көмөгүнүн натыйжасында университеттин питомнигинде окуу өндүрүштүк күнөскана түзүлдү. Учурда ал жерде бадыраң жана помидор өстүрүлүп жатат. Бүгүн университет өлкөнүн ири билим берүүчү жана илимий борбору. Бул жерде 35тен ашык билим берүүчү программа жүзөгө ашырылууда. Билим берүү көбүнесе практикалык тажрыйбага багытталган. Башкача айтканда, студенттерди турмушта колдонулуучу илимий изилдөөчүлүк иштерге тартышат. Бул мисалы өлкөнүн азык-түлүк жана биологиялык коопсуздугу темалары, жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу жана аймактарды өнүктүрүү. Кыргыз Улуттук агрардык университетинин жана анын илим изилдөө институттарынын окумуштуулары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сортторун жана гибридтерин, тукумдарды, жаныбарлардын жаңы типтерин жана линияларын пайда кылуу жана өркүндөтүүнүн, вакцина жана биопрепараттарды, машина жана механизмдерди жаратуу жана өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Акыркы 5 жыл ичинде 43 патент жана автордук күбөлүк алынды. Сапаттуу билим алып, илимге тартылуу үчүн студенттерде бардык шарттар бар. Китепканалар, окуу залдары, дүйнөлүк желеге кошулган компьютердик класстар, ыңгайлуу аудиториялар жана заманбап лабораториялар. Ал эми жайлуу жашоо үчүн турмуш тиричилик керектөөлөрүн канааттандырган бардык шаймандар комплекси менен камсыздалган жатакана. Дене тарбия жана спорт менен машыгуу үчүн укмуштуудай спорт залдары, машыгуучу залдар, футбол талаасы жана башкалар студенттердин кызматында. Сенин кайсы аймактан келгениң мааниге ээ эмес. Маанилүүсү билим алуу үчүн түзүлгөн шарттарды колдоно билүүдө жана мындай мамиле өз жемишин берет. Баткен облусунун Кадамжай районунун номер 9 мектебин бүтүргөм. 2014 жылы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин экономика жана маалыматтар системасы факультетин тапшыргам. Мен бул университетке тапшырганым аябай сыймыктанам. Анткени бул университет студенттердин толук жана татыктуу билим алышы үчүн бардык шарттарды түзгөн. 2016 жылы Рысбек Зарылдыковичтин ардак грамотасына татыктуу болдум. Көптөгөн конференцияларга катыштым. Ошол эле жылы Алматыга барып, илимий конференцияга катышып, 1-чи орунду алдым. 2017 жылы ушул университеттин артынан президентский стипендияга татыктуу болдум. Окутуу иштерине 400дөн ашык штаттык окутуучу, анын ичинде 40 илимдин доктору жана профессорлор, 140 илимдин кандидаты жана доценттер тартылган. Алардын билиминин баары студенттердин кызматында. Ал эми өзүн илимге арнагысы келгендер үчүн аспирантура, докторантура жана 30 адистик боюнча кандидаттык жана доктордук диссертацияны жактоо боюнча 5 диссертациялык кеңеш иштейт. Бул билимдер заманбап илимдин эң жаңы жетишкендиктери. Профессор Балан атындагы эл аралык кызматташтык борбору көрүнүктүү чет элдик университеттер жана илимий изилдөө институттар менен эл аралык кызматташтыкты ишке ашырууда маанилүү роль ойнойт. Билим берүүчү жана изилдөөчүлүк программалардын жана долбоорлордун, семинар жана жыйындардын, окутуучулар жана студенттер менен алмашуу практикасы кеңири колдонулуп, академиялык ыкчамдуулук программасы жигердүү жүзөгө ашырылууда. Чет элдик уюмдар менен жогорку агрардык билим берүү, илим жана өндүрүш жаатында алакалашууга аракеттенүү менен Кыргыз Улуттук агрардык университетинин эл аралык кызматташуулары жыл санап кеңейүүдө. Агрардык университетинин инновациялык борборлору Кытай айыл чарба академиясы менен болгон келишимге ылайык заманбап лабораториялык шаймандар жана эмеректер менен жабдылган. Борбор Азиянын айыл чарба ресурстарын изилдөө боюнча Кыргыз-Кытай илимий лабораториясы иштеп жатат. Айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү үчүн заманбап үрөн сепкич сатылып алынган. JICA Жапон эл аралык кызматташуу агенттигинин жардамы менен 5 миллион АКШ долларына агрардык университетинин айыл чарбасы боюнча билим берүү, илимий инновациялык борбордун базасында сүттү саап салуу гигиенасынын технологиясын жакшыртуу боюнча келишимге кол коюлган. Жакынкы арада модельдик ферма түзүлөт.
2012 жылы Кыргыз Республикасы менен Кытай Элдик Республикасынын ортосунда өкмөт аралык деңгээлде Кыргыз улуттук агрардык университеттин базасында агрардык технопарк түзүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Технопарктын объектилерин куруу жана түзүү 15 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү Кытай грантынын эсебинен жүргүзүлөт. Университеттин базасындагы инновациялык агрардык технопарк боюнча долбоор сунушталды. Бүгүнкү күндө университет кызматташуу тууралуу 75тен ашык макулдашууга ээ. Алардын ичинен 32 макулдашуу КМШ мамлекеттери, 20сы Европа менен, Азия 13 жана Кытай менен 10 макулдашуу. Алар өз өлкөлөрүндөгү окуу жана илимий изилдөөчү алдыңкы мекемелер жана дүйнө боюнча күчтүү билимге, тажрыйбага жана заманбап технологияга ээ эң мыкты окуу жайлар. Кыргызстан алардан бардык жакшы нерсени жигердүү өздөштүрүүдө. 2011-2017 жылдары Кыргыз улуттук агрардык университеттин 1000ге жакын окутуучулары жана 500дөн ашык студенттери, магистрант жана аспиранттары Европанын, Азиянын жана КМШ өлкөлөрүнүн көрүнүктүү жогорку окуу жайларында жыйындарга катышып, такшалып жана квалификациясын жогорулатып келишти. Ушул эле аралыкта чет элдик жогорку окуу жайларынын 110 профессору агрардык университетте лекция окуп, тренингтерди өткөрүштү. Азыркы замандын эң актуалдуу көйгөйлөрү азык-түлүк жана биологиялык коопсуздукту бекемдөө, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, аймактарды туруктуу өнүктүрүү, айлана чөйрөнү коргоо, айыл чарба азыктарын кайра иштетип чыгаруу, табиятка көмөктөшүү иштери университет адистеринин көңүл борборунда. Биздин ректор Нургазиев Рысбек Сарылдыкаевич тарабынан студенттердин ар тараптан өнүгүш үчүн ар кандай шарттар түзүлгөн. Ошол шарттарды эске алып, мен өзүмдү университеттин ичинде жана университеттин сырткары көргөзүп келе жатам. Ошол шарттардын баарын эске алып, жана жетишкен ийгиликтердин баарын эске алып, профессор Григорий Айказович Балян тарабынан жылдын мыкты студенти намына ээ болдум. Келечекте биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз жана жашыл шаар, жашыл өлкө катарын толуктайбыз деп. Окуу жайдын көптөгөн бүтүрүүчүлөрү аймактарда жана биздин өлкөнүн экономикасынын ар кыл тармактарында, КМШ өлкөлөрүндө жана башка алыскы өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатканы Кыргыз улуттук агрардык университеттеги жогорку сапаттагы билим берүү тууралуу айтып турат. Бул университеттин бүтүрүүчүсү бийик деңгээлдеги кесипкөй гана эмес, маданияттуу жана адеп ахлактуу адам. Инсанды калыптандырууда руханий, эстетикалык, эмгекчилдик сапаттарын сиңирүү университеттеги тарбиялоо ишинин негизги принциптери. Бул үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Окуу жайда чыгармачыл ийримдер, эстетикалык борборлор иштейт. Чет тилдерин үйрөтүүгө, эң башкысы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн кабинетте эл жазуучусунун чыгармаларынан көркөм окууну үзгүлтүксүз өткөрүү өз элинин руханий баалуулуктарына жеткирип, атоолдук жана сыймыктануу сезимдерине үйрөтөт. Университеттин тарыхы окуу жайдын калыптануу ишинде интернационалдык жардамдын мисалдарына толгон. Окуу жай дүйнөлүк илимдин өнүгүшүнө көрүнүктүү салым кошкон белгилүү окумуштуу академик Скрябиндин атын алып жүрөт. Ар кайсы мезгилде окуу жайдын ректорлору болуп көрүнүктүү окумуштуулар академик Лушихин, анын окуучулары жана тилектештери Худайбергенов, Арабаев жана башка илимдин кадыр барктуу ишмерлери эмгектенген. Алардын арасында профессор Кыргызбай Алагушев да бар. Бул иш азыр да уланып жатат. Сыйлык жана наамдарга татыган, эмгек сиңирген жүздөгөн кызматкерлер, жетекчилер жана бул жерде аты аталбай калган катардагы кызматкерлер 85 жыл мурун улуу муундан калган салтты улантып келишет. Алар ансыз жашоого мүмкүн болбой турган эң керектүү кесипке окутуу менен өз өлкөсү үчүн иштешкен. Жана бул профессионалдуулуктун жана керт башынын камын ойлобоочулуктун көрүнбөгөн деми университеттин дубалдарында дагы деле бар. Өлкөнүн аксакал университеттеринин биринин түбөлүк жаштыгынын себеби дал ушунда.
1970 жылдын 16 январында Скрябин атындагы Кыргыз Айыл Чарба институту Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин президиумунун ардак грамотасы менен сыйланган. Ошондой эле 1983 жылдын 12 январында СССРдин Жогорку Советинин президиуму Скрябин атындагы Кыргыз Айыл Чарба институтун грамота жана ардак белгиси ордени менен сыйлаган. Ал эми 2009 жылдын 26 октябрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде университетке улуттук статус ыйгарылган.